Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Ахунбаева көшесінің жиегінен екі бөлмелі сатылушы квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп сіздерге даректи түшүндүрөйүн. Дарек Ахунбаева көчөсү 165 даректе жайгашкан. Мынакей Залкар строй курулуш компаниясы салган көп кабаттуу үйдө жайгашкан туғандардан. Жайгашкан жери мынакей ушундай чоң Бишкек шаарынын эң эле чоң көчөлөрүнүн биринин жээгинде жайгашкан. Бул жерден шаардын бурч-бурчуна мынакей троллейбус, автобус, маршруткалар менен бара аласыздар. Мынакей бул жери Душанбинка жол болсо, азыркы аты Токтоналиев көчөсү, Ахунбаева көчөсүнүн кесилиши, ориентир батышыраак карай бассаңыздар, Манас проспекти жана Ахунбаеванын кесилишиге бара аласыздар. Негизинен тегерек четте окуу жайлардан КГУста, Медакадемия бир аз чыгышыраакта, Ататүрк паркы, бул Манас проспектинин жээгинде Политех, Кыргыз Манас Түрк университети жана башка БГУ ушу сыяктуу окуу жайлар бул квартирага жакын болуп калат. Негизинен студент балдарыңыздар болсо жөө эле ошол жерлерге барып келе алат туугандар. Эми кирип азыр сиздерге калган маалыматты бир чекеден берейин. Мына ушул үйдүн короосуна кире бересиздер. Бул остановканын арты тараба менен туугандар. Мынакей бул короосу туугандар. Бул жагында балдардын аянтчы парковкасы бар экен. Бул жагынан киресиздер. Мына бул биринчи подъезд менен 10-чу этажга чыксаңыздар сатылуучу квартирабыз жайгашкан туугандар. Так, эми сиздерге кирип калган маалыматты берейин. Лифттен 10-чу этажга чыгасыздар, чыгып эле оң тарапка бурсаңыздар, мынакей туугандар, бул квартира бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу квартирабыз болуп калат. Мынакей 39 номердеги квартира экен. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Кыртаңсыда эшик орнотулган туугандар. И андан нары бул прихожкасы. Кире бериши. Мынакей кире бериш. Анары бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул жагы кухня жана тамактануучу жайы. Мынакей кухонный мебелдер, вытяжка орнотулган, газовый электрический плита. Көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Жана анан бул жерден түз эки бөлмөгө өтүп кете алабыз. Киргенде оң тарапта ванна, душ. Бул жакта мындай көзгүлөрү. Ваннасы, жатканда унитаз, ракайна сушалган, көрүп турганыңыздардай ремонт. Мынакей туугандар. Жалпысынан бул эки бөлмөлүү квартирабыз 54 квадрат метр. Негизинен бир бөлмөлүү квартира болгон экен, туугандар азыркы учурда экиге бөлгөн учуру. 54 квадрат метр. Экиге бөлсө деле мына кенен эки бөлмө. Бул жакта бир спальня бөлмөсү, түштүк тарабынан терезе, вытяжкасы мына бул жакта. Көрүп турганыңыздар ремонт, дуалдар, обой. Курулуш компания Залкар строй курулуш компаниясы. Дарек Ахунбаева 165 дарек туугандар. Мына бул жерден бул мурдакы Душанбинский эме азыркы Токтоналиев көчөсү. Бул жагы Манас проспектиси. Анан бир аз эле бул чыгышыракта Ататүрк паркы, андан кийин КГУста, Медакадемия. Өйдө жакта бул Ынтымак паркы туугандар. Ал оң тарапта Манас проспектисинин жээгинде Политех, Автодорожный, БГУ, Азиамол ушулар дагы жакын. Негизинен балдарыңыздар ушул окуу жайлардын бирөөсүндө Медакадемия, КГУста, БГУ, Политех, Автодорожныйда студент болсо, окуусуна туугандар жөө эле жакын жерде барып келе алат. И тегерек четте туугандар мектеп, садик ушунун баары бар. Жана Ахунбаева көчөсүнөн, Токтоналиева көчөсүнөн, Манас проспектисинен шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршрутка, троллейбус, автобустар жүрөт. Бул экинчи бөлмөсү. Так. Мебелдин баары калат экен. И отопление центральный экен, бирок азыркы учурда бериле элек. Азыркы учурда теплый пол. Негизинен көп кабаттуу үй жаңы бүткөн. Ошого байланыштуу ушул пока отоплениясы бериле экен, бирок центральный экен туугандар. Договорунда центральный, жакын каракта берилет деген пландар бар. Бул экинчи бөлмөсү. Так, бул жерден дагы мына
Тоқтоналиев көчөсү жанакы Акынбаева көчөлөрү бар мына көрүнөт туугандар. Түшсө эле бул Акынбаева көчөсүнө маршруткаларга шаардын бурчу-бурчунан түз барышат балдарыңыз өзүңүз. Так, дагы эмне маалыматы туугандар? Бул квартиранын баасы $72.000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда EasyTel деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул квартира ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар туугандар. Также эскерте кетейин, бытовой техника, ушул мебель баары калат.